Анан эгер ушундай состоянияда дагы бир 10 жыл жүрө турган болсок, анда Сулайман Тоо тарыхый музей комплексин жаап эле коюшубуз керек да андачы. Кыргызстаныбыз бир гана Кыргызстаныбыз бар биздин. Бир эле ошубуз бар. Экинчи запастагы ошубуз жок. Запаста турган Сулайман Тообуз жок. Же болбосо биз запаска сактап койгон Кыргызстаныбыз жок. Бүгүн ушул Кыргызстанды түгөтүп жок кылып алсак, анан эртең тиги запасын алып пайдаланабыз деген нерсе жок. Бизде бир эле Кыргызстаныбыз бар. Бир эле ошубуз, анын ичинде бир эле Сулайман Тообуз бар. Капталдын бүт бардыгы даараткана болуп жатпайбы? Эми сурабайт экен дагы ЮНЕСКО барбы, жокпу, ал жердин талабы барбы, жокпу деген нерселер. Ушулардын бүт бардыгына шартты түзүшүбүз керек. Сууну алып чыгып саттырып коюунун айрда эч кандай мыйзам бузуусу жок. Ошол өзүңүздөрдүн эле араңыздардан сотрудниктерге чыгарыш керек. Бирөө менен келишим түзүш керек. Сонун кылып ошол жерге азыр жеңил конструкциялар бар. Жеңил конструкциядан сонун кылып коюп бериш керек. Келишимди түзүп акча түшө турган кылып ар кайсы жерге суу. Ошого көп акылдын кереги бар. Жөн эле туристтер үчүн шарт. 40 градус ошол жерге барган турист бир бөтөлкө суу албай алдына түшсө, анан ошол турист эртең биздин Сулайман Тоого келет. Ошко келе жаткан ар бир жаран Ошко келгенде Сулайман Тоону көрбөй кеттим десе жүрөгү ооруп кете турган болчу. Жүрөгү ооруп мен Ошту көрбөй кеттим деген мааниле кете тургандай деңгээлге жетиш керек. Сөзсүз келген киши ушул жерди көрүш керек. Суктанып келип көрүп, оозу ачылып, укмуш жер турбайбы деп. Анан эртең үйүнө барып алып, бардыгын ошол жака тартып келе турган болуш керек. Үйдөгүсүн, башкасын, тууганын, досторун, мекендештерин алып келе турган жай болуш керек. Тарых мына Оштун кире бериши сиздерсиздер. Оштун кире бериши башка эмес. Тиги жерде турган Алдынбек Таткан эстелиги арка эмес Оштун кире бериши. Оштун кире бериши мына сиздерсиздер. Босого сиздер. Сиздерди көрүп анан Ошту көрүш керек. Ага, мындай турбайбы бул жер. Тарыхы мындай турбайбы, бүгүнкү күнү мындай турбайбы деген нерсеге өтүш керек. Биз ар бирибиз жетекчилердин бүт бардыгы эски адаттардын баарын ташташыбыз керек. Эски адатты таштап жаңыга өтүшүбүз керек. Болду. Президенттин да бүгүнкү күндөгү президентибиздин коюп аткан талабы дагы ушул. Асмандан айды алып бергиле, же күндү алып бергиле, же жаңы велосипед ойлоп тапкыла деп президентибиз эч кимди кыйнаган жок. Болгон эле ошол элдин милдетин алган, жоопкерчилигин алган жетекчилер ошол жерге шартты түзгүлө деп. Мына жөнөкөй эле мисал турникетти айтып атат мына Султан ага. Турникет коюлду. Камера коюлгандан башка, турникет менен коюлгандан башка өзгөрүүнү айтып атабыз. Акча кандай түшүп атат? Камера коюлганга чейин канча акча түшчү эле? Коюлгандан кийин канча акча түштү? Турникет коюлганда канча акча түшүп атат? Жөн эле адамдык фактор да. Ошол жердеги ар бир түшүп аткан тыйын сиздердин эмгегиңиздер. Ал башка жака кетпеш керек. Ушул жерди өнүктүрүүгө, өстүрүүгө кетет. Бир тыйын акчасын башка эч ким алып кетпейт бердин акчасын. Тиешелүү бөлүгү мамлекеттик деңгээлде өзүнүн баягы мамлекеттик кызматтар бар, ошолорго өчөт. Калган бүт бардыгы ушул жерди өнүктүрүүгө, өстүрүүгө кетиш керек. Сиздердин айлыгыңыздарды көтөрүш керек. Ички резерв менен бардыгын жылдырыш керек. Шартты түзүп бериш керек. Мондай муздак жерде отурбашыңар керек. Музей жанагындай болуп муздак болбош керек. Эшиктеги музейлер жабылбаш керек. Бардыгы иштеп туруш керек сонун. Ал үчүн мүмкүнчүлүк бар. Ички эле резерв бар, ички мүмкүнчүлүк бар. Берде сырттан ташып келүүнүн, мамлекетти карап эле акча бөлбөйт, бюджеттен тигибиде отура берүүнүн кереги жок. Бул ишкана ушундай ишкана, өзүн өзү бага турган ишкана. Ошон үчүн мына буюрса комиссиянын жыйынтыгын чыгарабыз. Комиссия өзүнүн жыйынтыгын чыгарат. Биз министрликке дагы, губернаторго дагы, президентке дагы ушул маселени жеткиребиз. Бүгүнкү күндөгү абал кандай, эртең кандай болуп өзгөрүшүбүз керек. Эгерде ошондой өзгөрүүгө барбай турган болсок, анда берге 4 миллион долларды алып келүүнүн кажети дагы жок, кереги дагы жок. Эртең 4 миллион доллар салынат, көрүнгөн жака кетет, сиздер кайра эле кийинки кышта ушундай эмеде отурасыздар. Берде комплекстүү түрдө өзгөрүү болуш керек. Эгер ошол өзгөрүүнү жасай алам, чындап концепциясын өзгөртө алам деген адам болсо, анда бул жерде жетекчи болуп отуруш керек. Жок, ошого мен немем жетпей жатат, мүмкүнчүлүгүм жетпей жатат, дараметим жетпей жатат. Мен ага көз карашым туура келбейт экен. Азыр заманбап, жаңылануу башка экен дей турган болсо, анда жетекчи болуп отурбаш керек. Жетекчинин негизги эле кызматы ушул да, сиздерге шарт түзүп бериш. Башка эч нерсенин кереги жок, берде башка эч нерсе кылууга керек. Сиздерге шарт түзүп берет, ушул жердеги тартипти кармаш керек. Бир тазалыкты бүт бардыгын сактап, ушул жерде күзгүсү болуп тура турган киши жетекчи. Анан жетекчиңиздерге карап, анан сиздер түздөлөсүздөр. Ал жетекчини көрүп, анан сиздерди эл ойлойт. Жетекчиси ушундай болсо, демек ишканадагы
ошондой таза экен, башка экен деген ой ошондон кетет да. Жетекчинин негизги милдети ушул. Ошон үчүн сиздерди азыр чогултканыбыздын дагы негизги эмеси ушул. Сиздер өзүңүздөрдүн көзүңүздөргө айтып коелу деп атабыз. Эртең баягылар келип текшерип кеттир, ал жагы минтип кеттир, туура эмес кылып кетти, туура эмес айтып кетти, туура эмес көрүп кетти. Атайын кызыкчылык менен келиптир, жеке кызыкчылык менен. Мындай экен, тигиндей экен деген сөз болбосун деп атабыз. Ошон үчүн чогулттук сиздерди. Бардыгыңыздар өзүңүздөрдүн көзүңүздөр менен көрүп, кулагыңыздар менен угуп коюңуздар. Эртеңки күнү анан туура эмес болуп калыптыр, биягы тигиндей экен, биягы мындай экен, биз мындай иштеп аттык эле, ал жерде баардыгы сонун эле деген сөз болбосун деп чогулттук сиздерди. Бүгүн негизги максатыбыз. Шартыңыздарды көрдүк бүт баардыгы. Мындай шартта иштөө мүмкүн эмес. Мындай шартта иштөө мүмкүн эмес. Эгерде жетекчинин өзүнүн, бул жердеги жетекчинин колунан келбей аткан жерлер болсо, чыгыш керек. Министерство бар, область бар, башкалар бар, өкмөт бар. Бүт баардыгына чыгып кайрылууларды жасаш керек. Мына могу жер мындай болуп атат. Менин отоплениям иштебей жатат. Анын иштебей калган себеби мындай. Мынау насос мындай болот экен, анын размери мындай экен. Мынчалык мощностьта болот экен. Ошол жылыта албай могу жерин кесип кеткен экен, алып кеткен экен, жулуп кеткен экен мурда. Ушуну жасаш үчүн мага мындай акча керек деп чыгыш керек. Бала ыйлабаса эмчек кайда. Министриңер Бишкекте отуруп бул жерде эмне болуп атканын билбейт да, мисалы. Сиздердин Бишкекте эмес, ушул жерде отуруп биз билбейт экенбиз да, мына суукта мурунтуп, муздакта курткачаны отуруп ооруп жүргөнү болду мисалы. Мен бүгүн азыр биринчи жолу келип кышында көрүп атам сиздерди. Өтө өкүнүчтүү. Бүгүнкү күндөгү музейдин абалы, биз көргөн абал, мүмкүн билбейм, мүмкүн башка убакта башка болгондур, жакшы болгондур. Бирок бүгүнкү күндөгү биздин фактически көзүбүз менен көрүп, кулагыбыз менен уккан абал өтө өкүнүчтүү. Өтө өкүндүрөт. Ушул комиссияны мынакей азыр комиссиянын жыйынтыгын чыгарабыз, атайын билдирүү даярдалат. Жалпы музейдеги абал боюнча, иш боюнча. Анан тиешелүү жактар менен сүйлөшөбүз, тиешелүү жактарга беребиз, анан жыйынтык чыгат беребиз. Жыйынтык чыгат. Анан ага чейин эми сиздерге чын ден соолук, эң негизгиси тынччылык, оорубаңыздар. Оорубай акырын Кудай деп эми ушу бар шартты кармап иштеп туруңуздар. Бирок мындай болбойт, мындай болуп кете бербеш керек. Система толук түрдө өзгөрөт, Кудай буйрса. Мына бул башталып, бүт системаны өзгөртөт, көрүп атасыздар. Баардык. Ошол эле республикада жасалып аткан тапшырма областка дагы берилген. Биз ошол президенттин ишенимин алып, жоопкерчиликти алып мойнубузга, колубуздан келет, жазай алабыз, биз системаны тазалайбыз, оңдойбуз, коррупция деген балекеттен арылабыз деп келгенбиз. Ошонун үстүндө гана иштеп атабыз. Ошонун үстүндө гана иш жүрүп атат. Кыргызстаныбыз, бир гана Кыргызстаныбыз бар биздин. Бир эле ошубуз бар, экинчи запастагы ошубуз жок. Запаста турган Сулайман тобубуз жок. Же болбосо биз запаска сактап койгон Кыргызстаныбыз жок. Бүгүн ушул Кыргызстанды түгөтүп жок кылып алсак, анан эртең тиги запасын алып пайдаланабыз деген нерсе жок. Эми ошол Кыргызстандын дагы, Оштун дагы, Сулайман тоонун дагы келечеги, эртеңки күндө өсүп өнүгүшү сиздер менен биздин колубузда. Аны бизге сырттан келип башка эч ким жасап бербейт. Мына ушул Сулайман тоо тарыхый музей комплексин сырттан келип эч ким өнүктүрүп бербейт сиздерге дагы бир жолу. Сиздердин ар бириңиздердин мына 35 жыл, 40 жылдан бери иштеп аткан эжекелерибиз бар экен. Ар бириңиздердин мээнетиңиздер ушул жерде бар. Ар бириңиздер жоопкерчиликти сезип, анан иштеп атасыздар, ушул жерге келип кызмат кылып атасыздар. Бүт бардыгыбыз аракет кылышыбыз керек ушул жерди оңдогонго. Бул жалгыз эле директорго, зам директорго, же болбосо губернаторго, же президентке керектүү нерсе эмес, бул Кыргызстанга, элибизге керектүү нерсе. Анан эгер ушундай состоянияда дагы бир 10 жыл жүрө турган болсок, анда Сулайман тоо тарыхый музей комплексин жаап эле коюшубуз керек да, андачы. Анда ишти токтотуп эле коюшубуз керек. Биз кылбай эле жок. Мамлекеттен жөн акча алып башка кылбай эле бу жерде ачык эле коюшубуз керек дагы, эл чыгып көрүп өзүнүн каалагандай ишин кыла бериши. Жок, оңдойбуз десек дагы, а дагы биздин колубузда. Чогуу, биригип, эмгек менен, жамаат менен ынтымакта биригип алып оңдойлу. Оңдойлу. Жамааттын ичиндеги бөлүнүп жарылуулар, тигинин кишиси, мунун кишиси, бул тигиге жакын, бул буга жакын, башка деген маселени бүт бардыгын жабышыбыз керек да, токтотушубуз керек. Жамаат бирөө болуш керек. Качан гана бир муштун болуп, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып иштегенде, анан ошондо жамаат болот. Мына биз Ноокат районуна бала бакча текшерип калдык, 12 бел айылы бүтүндө. Тармактардан, социалдык тармактарга да видео чыкты, көрсөңүздөр, мүмкүн көргөнүңүздөр бар. Жетекчиси үчүн иштеп аткан ошол жерде кызматкерлер эки колун, эки бутун көтөрүп алып туруп атат. Биздин жетекчибиз азамат.
Себеби ушундай шарттарды түзүп берип атат, оңдоп атат, жасап атат, проектиден алып келип атат, бюджеттен бакчага акча албай атат, эч нерсе жок. Бирок ушундай нерсенин бардыгын жасадык деп туруп атат. Сиздерде дагы ошондой болуш керек. Сиздерде да ошондой болуш керек. Эгер жетекчи шартты түзүп бүт бардыгын сонун кылып коюп берип койгон болсо, кызматкердин эч ким сага эч нерсе деп айтпайт. Бардыгы бирдей, бирбиз деп айтат. Меники, сеники, эшматтыгы, ташматтыгы, жакын, алыс, башка өгөй же өзүбүздүн бала деген болбош керек. Жамаат бир болуш керек. Бирдиктүү аракет кылыш керек. Бир бүтүнсүздөр сиздер. Берди бөлүп кароого мүмкүн эмес. Музейде да башканы да. Бүгүнкү шарт менен мындан ары ишти улантуу мүмкүн эмес деген. Биз бүгүн комиссия мүчөлөрүбүз түшүндүк, көзүбүз жетти. Кудай буйрса өзгөрөт. Кудай буйрса өзгөрөт. Мунун өзгөрүүнү кандай деңгээлде, кандай жол менен, кимдер менен жасайбыз, муну тиешелүү министрликтер менен, тиешелүү жетекчилер менен баардыгыбыз акылдашып, сүйлөшүп көрүп, анан бир бүтүнгө келебиз дагы ушу бүгүнкү мына биз келген рейд дейбизби, текшерүү дейбизби, бул ушунун жыйынтыгын буюрса чыгарабыз. Ошонун жыйынтыгы менен анан сөз чаралар көрүлөт. Ар бир жетекчи үчүн, ар бир ушул жердеги жоопкер адамдар үчүн. Чоң рахмат. Ошон үчүн жакшылап туруп Кудай деп иштеп бериңиздер. Уурубаңыздар. Эми акырын шарт ушундай экен, азыр бүгүнкү күнгө чыдап нарыс эмесин тартып, арабаны тартып иштеңиздер. Анан Кудай буйрса жылыштарды жасайбыз. Уруксат берсеңиз мен. Урматтуу комиссия мүчөлөрү, урматтуу Данияр Тургазиевич, эми могул жерде Оразгүл мен алдым. Конкреттүү эмне алып карайсыңар? Мына биринчи комиссия келди силерге. Тактап, каерде кайсынын иштеп атат, эмне болуп атат? Так жооп берди. Данияр Тургазиевич өз колу менен сынып атат. Билесиңер каерде бардык бөлүм башталып отурасыңар. Азыр жанакы бул жерде 15-20 адам иштеп атат деген нерсеге мен кошулган. Себеби мына Өзгөндө 5 кызматкерибиз, Нокатта 4 кызматкерибиз, Үңкүрдө 7 кызматкерибиз, Шлагбаумда 3 кызматкерибиз, Кассада 5 кызматкерибиз, бардык иш ордунда бүгүнгү иштеп атышат. Так, экинчи маселе, шарт түзүү маселесинде мен бул жерде мындай келип, орой чарай сүйлөшүлгөн нерсеге мен жана текшерип жүргөндө дагы мен ыраазычылыгымды айттым. Себеби айттыра албай аткан нерсени, кылдыра албай аткан нерсени сиз кошумча дагы кылдырганга өздөрүнүн көздөрүнө сайып көрсөттүңүздөр. Элементарный нерсе ошо жана чамдардын башкалардын маселеси бар. Урматтуу жамаат, бул бетеге кетет, бел калат, бектер кетет, эл калат дейт. Биз бул жерге ата-бабабыздан мурас кылып нерсени көтөрүп келип бул жерде турмуш болгон жетекчи эмеспиз. Колубуздан келген нерсени жасап атабыз. Маңдайга жазылган нерсени көрөбүз. Комиссиянын чечими менен эле жыйынтыгы менен дагы бул маселе дагы кандай талкууланат, кайсы жерде болсо, кайсы трибунада болсо, өзүмүн мен бул жерде 3,5 жыл жетектеген жетекчи катары мен айта турган сөзүм, менин өзүмүн ошо жасап келген иштеримин толук жыйындысы бар. Видеодо дагы бар, документте дагы бар, аудио запистерде дагы бардыгында бар. Ошон үчүн мына маселеде бүгүн 4 миллионду муну өзүңүз жаңы жетекчи болуп келгенде эле өзүңүзгө маалымат берип айткан. Биз муну толук концепцияны өзгөртүп, бул жерде музейди бир башка көз карашка алып чыгышыбыз керек деп. Өзүңүз көрүп аткан ошо биздики бүгүнкү күндө этнографиясы дагы, зоологиясы дагы, ботаникасы да бардыгы, археологиясы да бардыгы бир бөлмөгө тыгып топтоп коюшкан. Булардын бардыгы толук өзгөрүш керек. Өзүңүз айтканда ошо биздин музей босогосу эмес, эң төрүндө турган ошо оштун сыймыгы боло турган ишкана. Муну эгер биздин өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз жетсе чогоңдойбуз, балким ошончолук зарылчылык болуп калса, бизден кийинки келген эстафетаны алган жетекчилерге дагы акыл насаат айтканга толук моралдык укугубуз бар. Ошон үчүн биз бул жерде ушундай нерсе, урматтуу жамаат, мен айтып коеюн. Бул жерде бүгүнкү комиссиянын чечими бул биз үчүн пайда болчу нерсе. Себеби биз жеткизе албай аткан нерсе. Мамлекетке, өкмөткө бүгүнкү күнгө чейин жеткизе албай келген маселе, балким ушул комиссиянын чечими менен президент баш болуп ушуну бир көзөмөлүн алса,
Биздики балким мындан башкача Данияр Торобазович айтканда ошо миллион сом алса, керек болсо 5 миллион сом киреше бере турган тармак айланышыбыз керек.